бүгүнкү күнү ошо Эдил Байсалов ошолордун эсебинен айлык алып бүгүнкү күнү мамлекетте ошол жерде жумушта иштеп атат да. Bir yok degende bir 70%'ın bari uşul aylık ökmöттөр төлөп туруш керек да бюджет. Терс туура эмес бөлүнүш. Толук каршымын. Анан ошол жок дегенде 50%-ын төлөп берсе жакшы болот эле. Бул жерде жаңы билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Буга чейин деле бала бакчалардагы тамактан ата-энелер көтөрүлүп келген. Айрым жерде 50%, айрым жеринде 100%ке чейин көтөрүп келген. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги тарабынан атайын адистештирилген бала бакчалар жана Баткен областынын бала бакчалары республикалык бюджеттен каржыланат. Республикалык бюджеттен деле каржыланган эмес буга чейинки бала бакчалар. Жергиликтүү бюджет жана ата-энелерден болуп келген. Бүгүнкү күндө негизи мамлекеттик саясатта эң колдоого муктаж болгон аяр, жакыр топтун балдарын колдоого даректүү жардам көрсөтүлөт. Балким ушул буга чейинки төлөп келгендердин ичинде ошол жакыр адамдардын да балдары болушу мүмкүн. Ушул социалдык колдоо саясаты билим берүүдө ошол багытта кетет. Анан ушул тууралуу социалдык тармакта пикирлерин жазгандардын басымдуу бөлүгү байлардын балдары частныйга барат, кедейлер мамлекеттикине барат деген билдирүүлөр жазышып атат да. Сиздер ушуга мындай көзөмөл жүргүзүп көрдүңүзбү? Бул негизинен тандоо. Каалаганы жеке менчик бала бакчаларга да барып атат. Негизинен азыр Кыргыз Республикасында президенттин дагы артыкчылыктуу саясаты мектепке чейинки балдарды өнүктүрүү, бул жөнүндө акселератор программасы да жүрүп жатат. Ошол жеткиликтүүлүгүн балдарга өнүктүрүү муктаждыгын камсыз кылуу боюнча азыр жеке менчик бала бакчаларды да колдоо саясаты жүрүп жатат. Биз аны менен ошол даректүү жардам же ваучер аркылуу ошол колунда жок муктаж адамдардын балдарын мейли жеке менчикке бара, мейли мамлекеттикке бара, ошол жагында колдоо саясаты жакын арада жүрөт. Кантип иш жүргүзөсүздөр? Мисалы, мамлекеттик бала бакчага байдын баласы деле, кедейдин баласы деле бир убакта барып калышы мүмкүн. Анан байдын балдары бул жака, кедейдин балдары бул жака отургула болобу? Андай болбойт. Мына бул эми бала бакчага балаңызды берип көрсөңүз, өкөтөн бир казандан тамак ичип атат. Дал ошондой эле жүрө берет, бирок каржылоо булактары баягыдай эле казначейство аркылуу жашыруун эмес эми үчүн казначействого эле түшөт. Буга чейин деле ата-эне мисалы үчүн Бишкек шаарында күндүк норма 120 болсо, анын 60-ын ата-эне төлөп келген бала бакчанын казначей эсебине түшөт. Анан бирдиктүү тендер жарыяланат, анан бирдиктүү тамак жасалат. Андан сен ары тур, сен бери тур деген эч кандай бул жерде болбойт. Бул жерде эми точный жардам көрсөтүү кайра эле ошол счет менен кетет. Эч кандай бул жерде тескерисинче ошол колдоо муктаждардын балдарын мындай биринчи иретте колдоо көрсөтүү үчүн бул саясат жүргүзүлөт. Мындай чечимди ошо атайын текшерүү жүргүзүп көрүп, анан кийин кабыл алдыңыздар да, мамлекеттик бала бакчаларга байлардын балдары барат экен да. Жок, эми аны байлардыгы деп сиз кайра айтып атасыз, бирок бизде Кыргыз Республикасында жакырчылыкты аныктоо инструменттери бар. Бүгүнкү күндө атайын расмий статистикада 200 миңге жакын жакыр үй бүлөлөр бар деп тастыкталган. Дал ошол аймактардагы балдардын бала бакчага жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп эсептелет. Балким колунда бар адамдарга айына 2000 сом кеп эместир. Бирок 2000 үчүн бала бакчага барбай калганда балдар бар. Дал ошол калктын аяр тобун колдоого багытталган бул. Мен ошону айттым. Буга чейинки өкмөт башчылар, премьер-министрлердин бардыгы мамлекеттик бала бакчадагы биздин балдардын бардыгын тамак ашын берип багып келген да. Бул биздин келечегибиз, бул келечектеги мамлекет түптөй турган мамлекетке өздөрүнүн салым кошо турган биздин келечегибиз, балдарыбыз. Ошондуктан мен бул маселени премьер-министрге айттым, бул маселени чечиш керек. Биздин эле ошол эле кумтордон түшкөн акчаданбы, же болбосо башка булактарданбы таап, эми триллион боюнча сүйлөп аткандан кийин анан биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын мамлекеттик бала бакчадагы балдарыбыздын тамагын тартып алуу бул уят деп айтат элем да.
Анан ушул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы өзүнүн пикирин билдирди да, мамлекеттик бакчага жалаң гана байлар барат. Биз аларды эмнеге багышыбыз керек эле деген сыяктуучу. Сиздин байкооңузда кандай? Ошол бала бакчаларга жалаң байлардын балдары барабы же карапайым элдин элеби? Эң бир туура айттыңыз, ошо Эдил Байсалов айтып кетти. Биз бала бакчага байлардын балдары барат, биз байлардын балдарын эмне үчүн бакмакпыз депчи. Мен биринчи ушул суроосуна эле ага жооп берет элем. Ошо байлар бүгүнкү күнү бай болуп, бүгүнкү күнү мамлекетибизге салыгын төлөп, мамлекетибизге салымын кошуп, бүгүнкү күнү ошо Эдил Байсалов ошолордун эсебинен айлык алып, бүгүнкү күнү мамлекетте ошол жерде жумушта иштеп атат да. Бизде адамдарды мындай бөлүп, биз багабыз. Эмне үчүн анда ушундай бир мындай маселелерди бөлүп жарууга алып барбаш керек деп айтат элем да. Анан бүгүнкү күнү айтып атпайм, мамлекеттик бала бакчада бүгүнкү күнү байлар эмес. Ал жерде орто карапайым элдер, мамлекеттик айлыкта иштеген адамдарыбыздын балдары көбүнчө. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар адамдардын баардыгы жеке бала бакчага же болбосо жеке мектептерге окутуп атат. Себеби мектептин бала бакчанын саны аздыгынан ал жерде 30-дап 40-дап бала окуган үчүн бир аз эле мүмкүнчүлүгү бар адамдардын баардыгы жеке садик же болбосо мектептерге балдарын окутуп атат да. Ошон үчүн туура эмес. Анан ошол маалда эле Акылбек Сөнбекович дагы айтып кетти. Биз ошо ар бир жарандарды видеого тартып сүрөтүн посебо алган адамдарыбызды жарыялайбыз депчи. Бул дагы мен жанагы айтып кеткен 23-берене Конституцияга эч кандай дал келбейт, Конституцияга туура каршы келет. Ошондуктан бул нерсени алып барып, ушундай нерселерди ар бир нерсени кылаарда бир адам ойлонуш керек, адамдарга шек келтирбеш керек. Анан бүгүнкү күнү жок, силер төлөйсүңөр, болбосо андай кылабыз, мындай кылабыз деген сөз менен ар бир ата-эне, бизде асабында кыргыздарда намыс өлүмдөн да бийик турат дегендей, кыйналса да, кысталса да, карыз болсо дагы балдардын тамак ашын эптеп таап бергенге аракет кылат да. Бирок анчалык бүгүнкү күнү элибизди кыйноонун кажети жок. Эгерде биз элибизди иш менен камсыз кылып койсок, анда талаптарды кылсак болмок. Мындай да кээ бир сөздөрдү так айтышыбыз керек. Мамлекеттик бала бакчаларыбыз саналуу эле. Мүмкүн бир 10го жетпеген эле бала бакчаларыбыз бар. Жалпы көпчүлүк бала бакча бул муниципалдык. То есть ошол айыл өкмөттөр, ошол жердеги айыл өкмөттөрдүн бюджетинен каржыланат. Көпчүлүк айыл өкмөттөрдө чынын айтканда акчалар жок. Бүгүнкү күнгө чейин мектептерде деле баардык жерге 7 сом мектепке 7-10 сом бөлүп бердик, ал жетпейт эле да. Эми ата-энелер ошол тамагын алып берчи да, продукты алып берчи. Эми бүгүнкү күндө деле баары бир өкмөт 100%га күчү жетпейт болуш керек деп ойлойм. Бирок бир жок дегенде бир 70%-ын баары ушул айыл өкмөттөр төлөп туруш керек да бюджеттен. Эми Бишкек шаары, Ош шаарында булардын акчалары бар. Бирок алыскы айыл өкмөттөрдө акчалар жок. Эми ошонун айласыздан айтып аткандары да, бирок мурункудай эле төлөп кетти. Бирок мурункудай десек деле акча аз бөлүнчү да. Ошону индексация кылып туруп, бүгүн акчасын көбөйтүш керек. Айыл өкмөттөр акчаны табыш керек. Анан ошол айыл жергедегилер мындай да, бала бакчага келгенде биз акча мамлекет берсин дейт. Бирок налог төлөгөнүнө келгенде жер налогун бошоттук. Малга налог тыйын болуп турат. Анан ошондо айылдар кайыкналат. Ошол эле бала бакчага акчаны кайыкналат, каражатты кайыкналат. Кеп ошондо болуп атат да. Ошол үчүн жергиликтүү
ошонун акчаны эгерде даже мамлекет бербесе да жергиликтүү депутаттар өздөрү чечип коюшу мүмкүн. Айыл өкмөттөр чечип коет. Ошондуктан эл жана жергиликтүү депутаттарды шайлап аткандачы, ошону шайлап атканда ушулардын программаларына киргизиш керек да. Тамак жагын, не только бала бакча, мектептин да тамагынчы. Билим берүү министри менен чогуу талкууладык. Терс туура эмес көрүнүш. Бала бакча болобу, мектеп болобу, ошол тамак аш берүү жайы жааты мамлекеттен каржыланыш керек. Сиздин байкооңузда кандай? Мамлекеттик бала бакчага бай үй бүлөнүн балдары барабы? Биз ушуну талкууладык комитетте. Мен суроо бердим. Ошол бай менен кедей же болбосо оң солду кантип бөлөсүңөр? Bir мектептин ичинде, bir бала бакчанын ичинде, bir партада, bir столдо 30 бала отурса, акча төлөгөнүңөр солго отургула, төлөбөгөнүңөр оңго отургула деп бөлүштүрөсүңөр десем, ошого жооп ала албай койдум. Ошондуктан мен өзүм жеке оюм бул билим берүү тармагында билим берүүгө дагы бул чоң таасири кылат. Ошон үчүн билим бергенге жараша тамак берүүсүн да камтып жүрүш керек деп эсептейм. Мен толук каршымын. Бизде өзү Кыргызстанда ушундай базалык биздин укуктарыбыз бар да, билимге, ден соолукка деген, эркиндикке деген базалык укуктарыбыз бар. Ошонун ичине биздин балдарыбызды ошол бюджеттик бала бакчаларына бекер берүүгө биздин укугубуз бар. Бюджеттик бала бакча ошон үчүн бюджеттик деп аталат. Ал мамлекеттин кароосунда болуш керек. Анан биз азыр ошондо келип балдарыбыздын, биздин келечегибиздин тамагын төлөбөйбүз деген бул өтө эле баягы мамлекетке доо кетирип атат да. Мен аябай каршымын. Мен каршы болуп келгем ушуга чейин дагы. Анан мына бюджеттин азыр экинчи эмесинде дагы биз айтабыз ушул замечанияларыбызды. Анан кийин азыр кайрадан мыйзам иштеп чыгардык. Ошол пунктну кайра отменять этиш керек деп